Урматтуу кыргыз элим, Мегакомдун тегерегиндеги ишти мен Кудай колдосо аягына чыгарам. Ал тууралуу маалыматты сиздерге жеткирүү менин милдетим. Бирок маалымат таркатуу мүмкүнчүлүгүм чектелүү экенин билем. Парламенттик каникул убагында буга толук ынандым. Бийлик үчүн депутаттын айланасында маалыматтык туңгуюкту түзүп коюу оңой эле иш экен. Анткени бардык маалымат каражаттары булардын колунда. Мегакомдо өтө чоң адамдардын кызыкчылыгы тургандыгын, бул күрөш өмүрүңдү тобокелчиликке салуу менен барабар экендигин мен жакшы түшүнөм. Мен андан коркпойм. Корко турган болсом, былтыркы Оштогу кандуу окуяларда өмүрүмдү тобокелчиликке салып, маанисиз кан төгүүнү токтотуу ишине катышмак эмесмин. Урматтуу депутаттар, качкын президенттердин балдары бул компанияга ээлик кылгандан кийин эмнеге эле ээлик кыла албайт? Буга элдин толук укугу бар. Бул элдин талабы. Ошондуктан аткарууга чакырам. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен Каптагаевка тиешелүү токтомдун